Достор, өзүңүздөр билсеңиздер керек, 2025 жылы 1 майдан тартып электроэнергияга болгон баа көтөрүлдү. Жалпысынан калкка болгон баа 700 киловаттан эгерде ашпаса 1 сом 37 тыйын болот экен. Эгерде 700 киловаттан айына ашып кеткен болсо 2 сом 60 тыйындан болот экен да. Анан ким эң көп төлөйт? Сиздерге ошону айтып берейин. Өнөр жай керектөөчүлөр үчүн 2025 жылы тариф 3 сом 34 тыйын түзөт экен. Коммерциялык керектөөчүлөр үчүн 3 сом 96 тыйын, бюджеттик мекемелер үчүн 4 сом 09 тыйын, энергияны көп керектегендер үчүн 6 сом 06 тыйын. Бул жанагы майнинг фермаларды айтып жатса керек. Жана зарядтоо станциялар үчүн ставка 5 сом 31 тыйынды түзөт экен. Бул жанагы электромобилдерди зарядтаган станциялар айтылып жатат. Анан электроэнергияга болгон баа жыл сайын ушул 1 майда каралып турат экен. Негизи биздин мамлекетибизде электроэнергияга болгон баа абдан арзан. Анан мен мына күн панелдерди кимдерге сунуштамак элем. Жалпысынан ушул калкка негизи күн панелди коюу деле бул кажети жок. Себебинен 1 сом 37 тыйындан төлөгөн бул менин оюмча арзан да. Мына мен сиздерге ачыгын эле айтып көрсөтүп берип жатам. Эгерде жанагындай свет көп өчкөн жерлерге койсо, демек анда ыңгайлуу болот да, эгерде такай свет өчө берсе. Бул жерде эми көп киши актаган жагын айтып жатат да, канча жылда актайт деп. Себебинен өкмөткө 1 сом 37 тыйындан төгө берсем, менин оюмча арзан деп айтат да, туура арзан. Бирок свет көп өчсө ошол жерге койсо болот, свет жок жерлерге койсо болот. Андан тышкары мына айта кеткендей эле ушул өнөр жай керектөөчүлөр үчүн жанагындай промышленный деп коебуз го, ошондой жерлерге аябай эффективдүү болот. Ошондой эле коммерциялык, мисалы жанагындай магазин, жана башка кафе, ресторандарды иштеткен, эми ошол соода саттыкка тиешеси болгондорду ошолорго койсо ыңгайлуу. Мына ушул сомдор менен, мына 5 сом 4 сом менен күн электростанциясын койсоңуздар 4-5 жылда өзүн актап коет да. Ошондой эле мамлекетке дагы сатуу жолу каралган негизичи. Ал жагында буюрса келечекте ишке ашырганга аракет кылабыз да. Мына жалпысынан ушундай. Кимдерге эгерде күн электростанциясы керек болсо ушул номерлер менен байланышсаңыздар болот. Биз буюрса Кытайдан акырындан алып келип баштадык. Видео жакса сиздерден лайк, ушуну да сактап коюңуздар. Башка кимдерге керек болуп калса, балким бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.